Эми ушул тавхидке чакыруу адам баласы, мусулман адам өзү тавхидти үйрөнгөндөн кийин, Аллахтын жалгыздуулугун үйрөнгөндөн кийин башка бирөөлөрдү чакырганда эки негизги себеп бар. Биринчиси ошол адамдын жүрөгүндө канчалык деңгээлде Аллахтын жалгыздуулугу, Аллахтын улуктугу орундогон болсо, ошончолук деңгээлде ал башкаларга күйүп, даватка ошол нерсеге чакырат. Мындайча айтканда, тавхидке чакыруу, башкаларды дават кылуу бул адамдын жүрөгүндө тавхидтин толуктуулугунан. Бул кандайча десе, мисалы үчүн кимде-ким Аллахтын акысын билген болсо, Аллахтын акысы эмне экен? Аллахтын акысы жалгыз ага эч кимди шерик кылбай ибадат кылуу, Аллахты улуктоо, Аллахка тобокел кылуу, Аллахка гана жалбаруу, Аллахка ибадаттын баардык түрүн арноо. Ошол Аллахтын акысы укуктардын эң жогоркусу, акылардын эң улугу болгондугун чындап түшүнгөн болсо, жүрөгүнө ошол нерсени сиңирген болсо, ал билет ошонун каршылашы бул эң жаман зулумдук экендигин билет дагы, адамдар ошол нерсеге түшүүсүн каалабайт. Мындайча айтканда, жүрөгүндө Аллахты улуктоо, Аллахты жалгыздоосу күчтүү болгон адамдар ошо Аллахтын акысыны тепселөөсүн эч качан каалабайт. Аллахтын акысыны тепселөөсүнө эч качан разы болбойт. Ошол нерсеге ыра көрбөйт ошол нерсени. Ошол себептен ал ар дайым адамдарды ушул Аллахтын акысын тепселебесе экен, зулумдук кылышпаса экен деп, адамдарды ошол нерседен кайтарууга чакырып келет. Ошол себептен пайгамбарлар ушул нерседе эң катуу турушкан. Мисалы үчүн пайгамбарлар канчалаган кыйынчылыктарга чыдашкан. Ибрахим алейхиссалам сыноолор жөнүндө көптөгөн айттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалаган сыноолорго чыдаган. Пайгамбарыбызды мушриктер кордоп, ташбаран кылып, уруп, кандай кордоду. Ошонун баарына неге чыдады ал? Не үчүн сабыр кылды? Анткени алардын жүрөгүндө Аллахтын жалгыздуулугу ушунчалык орундогон, Аллахтын улуктугу ушунчалык орундогон, алар эч качан жер жүзүндө Аллахтын акысы тепселүүсүн каалабайт эле. Аламдардын Раббысы болгон, акылардын эң жогору акылысы болгон Аллахтын акысы тепселүүсүн каалабайт эле. Ошон үчүн адамдарга күйүт менен ошол нерседен ширк кылуудан кайтарып, Аллахтын жалгыздуулугуна чакырып келишкен. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билесиздер, Таифке барганда Меккеликтерден үмүт үзүлүп, меккеликтер аны кууп чыгышканда, Таифке барып дават кылайынчы, балким ошолор жооп берет деди. Балким ошолор жооп берет дегенде, алар дагы эмне кылышты? Жаш балдарды, жиндилерди алдына салып алышып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ташбаран кылышып, кан жалатышып, ошентип уруп, кууп чыгышты. Ошондо бут кийимине кан толуп алган, аккан кандар. Ушундай кыйынчылык көрүп атат да. Ошентип кайгырып отурганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жибрейил периште келет. Айтат, сага дейт, тоолордун периштеси келди дейт менен. Эгерде кааласаң, Мекке элини ушул эки тоонун ортосунда кабыштырып жок кылып салат Аллах Таала дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Пайгамбар ушунчалык ырайымдуу, мээримдүү болгон бул үммөткө. Ал айтты, жок дейт, мен ушулардын, балки ушулардын урпактарынан жалгыз Аллах Таалага эч кимди шерик кылбай, жалгыз Аллахтын өзүнө кулчулук кыла турган урпактарынан чыга турган адамдар ошондой чыгып калар деп үмүт кылам дейт да. Көрдүңөрбү, бул эмне? Аллахтын акысы үчүн аларда ушундай тавхидтин жүрөгүндө орундогону күчтүү болгон үчүн жер жүзүндө эч качан ширк болуусун каалашпайт эле. Демек, мусулман адамдагы не себептен тавхидке дават кылат десе, канчалык деңгээлде кимдин жүрөгүндө Аллахтын жалгыздуулугу, Аллахтын улугу, Аллахка тобокел кылуусу күчөйгөн болсо, ошончолук деңгээлде ал Аллахтын акысын тепселүүсүн каалабайт. Мына мусулман адам, чыныгы мусулман адам ушул нерсеге күйүтү эң жогору болуш керек. Мисалы үчүн бир адам өзүнүн жакын көргөн адамдары болсун, апасы болсун, атасы болсун, бир тууганы, баласы болсун, аларга башка бирөө зыян тийгизүүсүн каалабайт. Алардын укугун тепсесин каалабайт эч качан. Неге? Алар ага ушунчалык жүрөгүнө жакын, аларды жакын көрөт, ыйык тутат. Ошол сыяктуу эле Аллах Тааланын акысы ошолордун баарынын акысынан жогору турат. Ким чынчыл боло турган болсо, жүрөгүндө чын деп Аллах Тааланын улуктоосу боло турган болсо, ал эч качан Аллахтын акысын тепселүүсүн каалабайт. Ошол себептен ар дайым күйүт болот, адамдарды ушу ширк кылбагыла, жалгыз Аллахка ибадат кылгыла деп тавхидке чакыруусу күчөйөт. Экинчи себеп, кимге Аллах Таала
тавхидти үйрөнтүргөн болсо, түшүндүргөн болсо, жалгыз өзүнө кулчулук кылуучулардан кылып, ага ширк кылбаучулардан кылган болсо, бул Аллах Тааланын ошол пендеге берген эң чоң, эсепсиз, баа жеткис неамат жакшылыктарынан. Тавхидтен өткөн артык неамат жок, жакшылык жок, Аллах Таалан берген эмес. Эң улук, эң артык жакшылык бул Аллахты жалгыздоо. Аллах Таала кааласа, ар бирибиз бир бутпарас болуп, отко, ташка сыйынып, уйга сыйынып, кээ биргилерге ошоп аялдардын жатынына сыйынып жүргөн адамдар бар. Ошондой болуп калышыбыз мүмкүн да. Бул нерсени биз өзүбүз тандап алган жокпуз. Өзүбүздүн кыйындыгыбыздан, акылдуулугубуздан, ата тегибиз улук болгондугунан келген жокпуз, байлыгыбыз, мансабыбыз менен келген жокпуз. Бул илим деген мурас, пайгамбарлардын мурасы. Бул ошо тууганчылык менен, ата тек менен, байлык менен, бийлик менен келе турган нерсе эмес. Бул хидаят Аллах Таала тандаган адамдар гана, Аллах Таала тандаган адамдарга гана берет. Демек ошондой экен, Аллах Таала кимди тавхид ээлеринен кылган болсо, ошол жалгыз өзүнө кулчулук кылуучулардан кылган болсо, өзүнө ширк кылбоочулардан кылган болсо, ал ошонун шүгүрүнө кылыш керек сөзсүз түрдө. Анын шүгүрү эмне? Анын шүгүрү ошого амал кылуу менен бирге сөзсүз түрдө башка бирөөлөргө чакыруу, башка бирөөлөргө ошол нерсени таратуу. Ушул шүгүр болуп эсептелинет. Качандыр бир жакшылык келген болсо, Аллах Таалага шүгүр кылсаң, ошол жакшылыкты таратуу менен арек болуш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Силер үммөттөрдүн эң жакшысы болуңар дейт. Үммөттөрдүн эң жакшысы. Эмне себептен? Кайсы сыпатыңар менен дегенде, силер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарасыңар дейт. Жакшылыктын эң башы эмне? Жакшылыктын эң башы бул жалгыз Аллахка сыйынуу, тавхид. Эң биринчи ушу тавхидке чакыруу керек. Ошон үчүн бул бөлүмдө айтып атат, сен тавхидти үйрөнгөнүңдөн кийин биринчиден айтып атат, сен качандыр тавхидке дават кылмайынча, Аллахтын акысына күймөйүнчө иманың негизи толук болбойт дейт. Экинчиден ошол тавхидти үйрөнгөнүңдөн кийин, өзүң билгениңден кийин сөзсүз түрдө анын шүгүрүн кылышың керек, анын шүгүрүнө тавхидке адамдарды чакыруу деди.